Биринчиден Акаевди да Бакиевди да алып келгеним чын. Алып келем дегенде аларды сыйырма жанагы телегөрүүчүбүз берген чай бериш үчүн эмес. Кудай каалап, Кудайдан буйрук болуп, касиеттүү элибиз колдоп, маңдайга жазып президент болуп калсам, кийинки жылы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк экинчи курултайын чакырсамбы дейм. Мына ошондо 2000 болобу, 3000 болобу, 5000 болсун. Курултайга ошол жанакы өкүлдөр келип катышып отуруп, акыр Кыргызстандын элинен 1,5 кечирим сураш керек го. Мен ойлор элем ошол экөөнө тең мүмкүнчүлүк беришибиз керек, кечирим сурасын келип. Кечирим сурасын, себеп душман кылбагандай бир кордуктарга салып кетти мамлекеттин тагдырындагы, элдин келечегин дагы. Ушулар келип бир кечирим сураса дейм да. Кечиреби, коёбу? Аны Кыргызстандын эли өзү чечиши керек. Бирок сөзсүз түрдө кетирген каталыктар үчүн элден келип кечирим суратыш керек. Мен ошол максатта айтсам, ары бурушат, бери бурушат, такыр эле тынбай койдук. Эмне дейсиз? Бул түшүнүү менен мамиле жасайбыз. Бул күрөш жүрүп атат, саясий күрөш. Ал эми ушу кечирим суроонда дагы артында бир жооп күтүп калышты да. Кечирим сурап койгондо кийинкиси эмне болот деген балким. Кечирим сурап койгондон кийинкиси кыргыз мыйзамдарына ылайык кетирилген каталыктарын аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек, канчалык деңгээлде күнөөлөрү бар. Мына ошондо Акаев дагы, Бакиев дагы кыргыз мыйзамдарынын алдында жоопкерчилигин акталса акталып чыксын, же жазалана турган болсо мыйзамдарга ылайык жазасын тартышы керек. Сөзсүз түрдө бул жанакы мыкаачылыктан же болбосо бир өч алуучулуктан эмес. Кийинки кыргыз жетекчилигине келгендерге сабак болсун дейм. Түбөлүктүү сабак болсун. Мыйзам качан күчтүү болот? Кыйшайуусуз аткарылганда күчтүү болот. Ушуну эске салыш үчүн сөзсүз ушул жолго барышыбыз. Мына көрдүңүзбү, сиз кыска сүйлөп койдуңуз, анан кыргыз элим ар жагын ар кандай түшүнүп алып атат. Эми толугураак болду да. Рахмат. Анда бизде телефон бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз. Сурооңузду бере бериңиз. Адакым экенин айтасызбы? Саламатсыз. Сиздин иштериңизге ийгилик. Мен сизге мындай суроо берейин дегенде. Мына азыр таможенный союз боюнча сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Рахмат сизге. Бүгүн эле ушул агрардык университет академиябызда студенттер менен, мугалимдер менен, профессорлор менен жолугушуу өткөрүп келдим. Ушул жерде дагы толгон токой ушул суроо. Бажы бирдиктүү бажы аймагына киргенибиздин оң жагы менен терс жагын карашыбыз керек. Себеп ал 3 илтик азыр Россия, Белоруссия, Казакстан кирген, Кыргызстанда киребиз деп атат. Биринчи кезекте ошол Песак программасына окшоп, бир күндө 29 чоң мекеме ишкананы жаап, 100 000 деген жумушчуларды көчөгө айдап чыккан да кезинде. Дал ошол сыяктуу эле азыр Дордой базарында иштеп аткан, Кара Суу базарында иштеп аткандарды бир күндө алардын оокатын тартып алып көчөгө чыгарып салбайбызбы деген коркунуч бар. Себеп Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. А берки 3 мамлекеттин бирөө дагы ал уюмдун мүчөсү эмес. Демек бизге кирип келүүчү, ташып келүүчү. Кыргызстан эмнени чыгарабыз сыртка? Өзүбүздүн тополоңдон башка, демократиядан башка эмнени чыгарабыз, айтыңызчы. Бир ширеңке чыгарбасак, бир ийне чыгарбасак, бир башка бир буюмдарды чыгарбаган болсок, бизге кыйынчылык болуп калат. Анын үчүн шашпашыбыз керек. Бардык тарабын иликтеп чыгып, санап, эсептеп, анан жана келишимге кол коердо дагы Кыргызстанга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү калтырышыбыз керек. Себеп ал 3 мамлекет чыгарган товарларды биз чыгарбайбыз. А эгер алардан албай башка мамлекеттен алган болсок, анда баалардын саны кескин түрдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Кыргызстан көтөрө албайт. Шашпайлы. Адистерге берели. Азыр эми кече келип калган жаш балдар ушундай чечим кабыл алып аткан болсо, бул туура эмес. Акылдуу аксакалдар менен, экономисттер менен акылдашып көрүп, анан бир чечимге келишибиз керек. Рахмат. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, түз байланыштасыз? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Мен адакамызга суроо берейин деген. Азыр шайлоочулар 2.800.000 дейт, бирөөсү 4 миллион дейт. Анда мындай болсо кандай шайлоо өтөт? Сиздер билбесеңиздер анан эл каяктан билет? Рахмат. Жаңыдан кошулган телегөрүүчү экен, кайталооңузга туура. Дал ушул суроолор мени да кыжалат кылат да. Канча өз айланайындар, аскер сыр болбосо айтып койсоңор. Кыргызстанда канча шайлоочулардын саны? Өткөн парламенттик шайлоодо 2.800.000 канча миң деп жарыя кылышты. Бир ай бою айтышты. 5% өтмөк 1.142.000 деди. А бүтүн Кыргызстан ошого жетип барса, жок, бизде 3 миллион экен деп чыгышты. Эми азыркысын эмнени даярдап атат, бир Кудайдын өзү билсин го. Эми бирок жарыя кылыш элек. Менин дагы ошол телегөрүүчү сыяктуу бере турган суроом бар ушундай. Борбордук шайлоо комиссиясына жарыялап коюңуздарчы, өтүнүч.
Бизге мындай суроолор келип түштү. Адахан аке, сиздер Ташиев, Атамбаев болуп биригип элге кызмат кылсаңыздар болбойбу деген суроо. Болот. Кудай кааласа ошого барышыбыз керек деген пикирди мен бир канча жолу кайталап келатам. Алар парламенттик республика болсун деп атпайбы. А мен президенттик болсун деп атам. Президенттик, парламенттик болуп, таразанын эки табагы тең салмактуулук сактасын деп атабыз да. Эгер мамлекетти башкаруу жаатында, билим берүү жаатында, саламаттык сактоо жаатында тышкы саясатыбыз жөнүндө пикирибизди алып келип калган болсо, мен айтпадымбы, ким болсо да кызматташууга даярмын. Себеп менин жеке кызыкчылыгымды таштап коюшум керек. Мамлекеттин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Рахмат. Жогоруда ушуга окшош бир суроо келди эле, жооп ала алдыңыз болуш керек, бирок сурооңузду кайталап коеюн. Атамбаев менен бирге иштеше аласызбы эгерде президент болуп калсаңыз дегенге мына жооп ала алдыңыз. Сизден дагы өз убагында сурооңузду берип койдум. Бизде мындай да суроо келип кеткен дагы. Сизге коомдук каналдан Кубат Оторбаев тарабынан одоно бир суроолор берилди дейт да, бул эмне себептен деген дагы. Эми себеп мен айтпасам деле билесиздер да, алар кызмат өтөп атат, ошон үчүн акча таап. Кызмат деген жаман да. Кызмат деген жаман. Анан айрыкча жанагы Динара карындашым болсо, ал Отунбаеванын кудагыйы болгондон кийин башкача алып бара албайт да ал өзүн, туурабы? Өткөн парламенттик шайлоодо деле ушундай кылган, азыр деле эми алардын жалпы деңгээли, маданияты ошондой го. Көңүл бурбай эле. Байке дейт, сиз така улакты уткансыз, эми торпок улакты бир айландырасызбы же эки айландырасызбы дептир. Балким бул сизге аябай тиешелүү суроодур. Бул маселеге Кыргызстандын эли жооп бериш керек. Биринчиден, экинчиден бардык нерсе жараткандын буйругу менен боло турган жумуш. Бир айланабы, эки айланабы аны келечек көрсөтөт. Бирок айландырганга биз даярбыз. Бизде телефон бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз байланышта, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Адахан байке, мен сизди эң татыктуу талапкер деп ойлойм президенттикке. Ошон үчүн мен сизди дайым колдойм, президенттикке сизди шайлайм. Рахмат. Алга жана алга. Сиз эң татыктуу талапкерсиз. Алга байке. Рахмат. Калуу тилектерди айтып кетти. Өз учурунда сиздерге ыраазычылык билдирели. Сиздер да чамдаңыздар, бизден алыстабай өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, калуу тилегиңиздерди бергенге аракет кылыңыздар. Бизде берилген убакыт аягына чыгып баратат. Бизде байланыш телефонубуз 91 24 94 номер. Эгерде бул номерге байланышка бизге чыга албай убара болуп жатсаңыз, 2210 кыска номерден SMS аркылуу оюңузду билдириңиз. Биз өз дарегине жеткирип, сиздерге жооп алып бергени сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Сиз айтсаңыз, ушул шайлоону тынч өтүп, жыйынтыкталыш үчүн эмне кылыш керек деген дагы бир көйгөйлүү суроо турат. Анан сиз өзүңүз негизи эле ушу шайлоо туура таза өтөт деген ишенесизби? Эми азыркы бийликтин жасап аткан аракеттерине караганда ар кандай божомолдор бар. Кандай өтөт? Бул бийликтин жана кадамдарынан көз каранды болот. Элге тоскоолдук кылбачы айланайын. Элге тоскоолдук кылба. Мына мен кече келечек жаңы конушунда жыйын өткөрүп атсак, мектептин балдары айтып атпайбы, ата-энеңдин паспортун алып кел деп урушуп атат бизди дейт. Ата-энеңдин паспорту менен келбесең мектепке кирбей деп атат. Анан ооруканаларда көрүп атпайбызбы, жанагы ким ооруп келип калган болсо сөзсүз түрдө ооруканага жаткыргындагы ошол жерден шайлоодон өтсүн деп атпайбы. Менимче бул баштан өткөн эки президенттин тагдыры азыркыларга сабак болбоду го дейм да. Кудай сактасын. Кудай сактасын, биринчи кезекте инсап берсин аларга. Келиңиздер, ким болсо ошол болсун. Келечекте Кыргызстандын жетекчиси ушунчалык тазалыкка барсынчы. Барсын. Себеп булар каттуу ант ичишкен. Жанагы 86 баланын денеси муздай элек мезгилде адамдар оозга алгандан да корко турган сөздөрдү колдонушуп ант ичишкен. Убадалардын берилди. Эми ошондуктан мүмкүн жанагы бийликтен пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жоопкерчиликтен кутулабыз деген менен акыреттин жоопкерчилигинен коркушса болор эле. Тилекке каршы ушу көптөгөн аракеттер болуп атат, үркүтүүлөр, коркутуулар болуп атат. Менимче көп нерсени көрүп калган Кыргызстандын элин булар коркута албайт го дейм. Баары бир келечеги сөзүбүздүн колубузда. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз байланышта, сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге суроо берейин дедим эле. Эгер сиз президент болуп шайланып калсаңыз, казино, түнкү клуб, Оштогу, Бишкектин ичиндеги түнкү клубдарды, казинолорду жоюуга кандай көз карашыңыз?
Анан биздин могу деген кыргыз кыздарыбыз түндө көп бата турган болуп калды азыр. Биздин кыргыз кыздарыбыз кыргызмайдан калыш керек болчу. Илгерки кыздар кандай эле азыркы кыздар кандай. Анан ишиңизге ийгилик, мен сизди колдойм. Рахмат. Биз сизди шайлайбыз. Рахмат эжеке, рахмат. Жакшы. Жанакы түнкү оюн зоок клубтарды айтып атат го дейм, казинолорду. Казинолорду, түнкү клубтарды. Биздин кыргыз элинде негизи пейлибизге туура келбейт ошо кумар оюндарчы. Мусулманчылыкта да кумар оюндары өтө чоң күнөө деп эсептелинет. Өтө чоң күнөө. Мүмкүн жанакы иманыбыздын кетип бараткандары, Кыргызстанда касиеттин кетиши, берекебиздин качышы, ошол жанакы шайтан аралап жүргөн жерлер көбөйүп кеткендиги үчүн ушул касиетибиз кетип бараткан чыгар. Мен эжекемдин эне катарында ой толгоосуна жүрөк эзилип ооруп аткан түшүнүү менен мамиле жасайм. Кыргызстандан өзү негизи ошондой элибиздин касиетине да каршы келген, мусулманчылыкка да каршы келген нерселердин баарын көздү жумуп туруп эле жаап салышыбыз керек. Биз арылышыбыз керек, тазаланышыбыз керек, тазалык жолго барышыбыз керек. Экинчи суроосу кечиресиз. Ушул карындаштарыңызга, түндө карындаштарга эми мына кинолорду карап отурсаңыз, эми теледен деле кинолор кудай ургандай болуп атпайбы? Мен жана айтпадым ушул Манас жаңырыгы теле көрсөтүүсүнөн, анан радиоңуздардагы мен кабинетте ушул радиону коюп угамда абдан адеп ахлакка чакыруулар көп. Көп. Анан кээ бир телеканалдарды карасаңыздар, где вы красивые девочки, кто скучает, позвоните, уяласың да. Мына бир мамлекеттин элчиси менен жолугушуп калсам айтып атпайбы, силер баарыңар эле ушундай түнү менен кыйналып жүрөсүңөрбү, озабоченные что ли дейт. Себеп бүт жарыялар ошондой кетип баратпайбы. Ушуну кетирбей коюш менимче телеканалдардын жетекчилеринин эле көз карандыгы дейм да. Анан кинолорду койгондо дагы экранда өтө көп кан, өтө көп зордук, өтө көп зомбулук. Биз жаш балдардын ымыркай сезимдерин мокотуп атабыз да, кан көргөндөн коркуп элек башта. Бирөөнү өлтүрүп аткан болсо карай алчу эмеспиз, тоок союп аткан. Сөзсүз түрдө жол берет психологиясына, сөзсүз түрдө жооп берет. Бул бузат психологияны. Ошого көз каранды болуп калып атпайбы? Мектептин балдары тез бир нерсеге кабылат да. Ушуга мамлекетте жалпы тартип болбогондон кийин ушундай бейбаштык болуп келет. Бизде телефон бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз байланышта, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы, Абдахан кеп салмайбыз. Угуп атабыз? Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул сиздин баннерлериңизди өртөп кетишпеди беле? Ошолго сиздин көз карашыңыз кандай? Жана сизге ийгилик. Эгер баарыбыз пендебиз, эгер жараткан кандайдыр бир буйрукка каршы чыгып, баннеримди өртөйбү, каршы сүйлөйбү, ушак жазабы гезитке, маңдайыңа жазып койгон буйрук болгон болсо, пендеси бут тосуп эч нерсе кыла албайт. Тескерисинче, эгер жараткандан буйрук болбосо, маңдайыңа ошол нерсе жазылбаган болсо, төгөрөктөп көтөрүп жүргөн эл төбөңдү көккө жеткире албайт. Бардык нерсе буйруктан. Эми алардын деңгээли маданияты ушундай болгон болсо, сокур сезимдердин курчоосунда калып калган болсо, эмне дейбиз? Жалгыз гана жараткандан сурайбыз, ал кишилерге дагы бир ыйман берген, инсап берген, бир күн болбосо бир күн эс акылына